Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер менен биргеликте ушул зордук зомбулуктун алдын алуу, зордук зомбулуктун шарияттагы өкүмү кандай, ушул боюнча кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын халал бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Бактияр Ажы Токтогазуулу келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Бактияр Ажы, мынакей акыркы кезде социалдык тармактан деле же болбосо мындай жанагындай телеканалдардан эле көрсөтүп калып атат, жана зордук зомбулуктун көбөйгөнү байкалат да. Анан негизи эле зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн же болбосо зордук зомбулук боюнча ислам дини эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте бул инсан болгондон кийин ар кандай мүнөздөр, ар кандай адамдардын арасында түрдүү адамдар пайда болот экен. Бул дагы мындай зулумдуктун пайда болушунун бир себеби адамдар кээде өздөрүнүн нафсисин башкара албай калат, кээде бирөөнүн укугуна, аброюна, намысына кол салып, мындай шек келтирип, ушундай туура эмес кадамдарга барат да. Бул инсандын табиятында болсо керек өзүнөн, бирок биз мусулман катары өзүбүздү тарбиялап, туура багытта иш алып барганга аракет кылышыбыз керек да. Пайгамбарыбыздын хадистери, ага чейин Алла Таала өзүнүн Кур'ани Каримде айткан аяттарында көп мындай зулум туурасында айтылат да. Ошол зулумдуктардын эң туу чокусунда бул Кудай Таалага болгон ширк турат экен да. Биз менимче азыр темадан алыстабай, балким убагы келгенде айтарбыз. Бирок пайгамбарыбыздын ошо хадистеринде силер бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Бул жерде айырмалаган жок пайгамбарыбыз. Мисалы үчүн силер эркектер бири-бириңердин арасында эмес, же болбосо аялдарыңарга гана эмес, же болбосо жаш балдарга гана эмес, баардыгын камтыйт да булчу. Бул керек болсо ошол зулумдук жаныбарларга дагы кылбаш керек деген нерсеге чейин барышы мүмкүн. Ошо хадистен биз түшүнөбүз. Ошондуктан биздин ошо пайгамбарыбыздын көрсөткөн хадистеринде пайгамбарыбыз эмне дейт? Ар бир мусулман, ар бир жарандын каны, жаны, мал мүлкү, намысы арам, тагырагы ыйык. Сен анын демек өлтүрбө. Сен мал мүлкүн эч бир себепсиз тартып алба. Мисалы үчүн соода сатык менен гана алсаң болот. Бирок бирөөнүн мал мүлкүн уурдап аласың, тартып аласың, каракчылык менен жол менен аласың. Бул болбойт, арам. Ошондой эле намысы деп атабыз. Кээде адамдар сөзүндө эле сүйлөп атып, бул мындай адам, тигиндей адам деп ошол аял затына болгон сөздөрдү айтышы мүмкүн. Эркекке деле айтышы мүмкүн. Бул намыска айтылган сөз. Сен аны билбейсиң, тактаган эмессиң, далилиң жок туруп айткан бул күнөө, чоң күнөөлөр да. Ошонун арасында коомчулукта болуп аткан, мисалы үчүн, ошол жаш балдарга дейбизби, аял затына болгон зулумдук кылбагыла дерсе. Биринчиден баягы мусулман болгондон кийин бизде бир түрткү мындай ошо тартып турган бир күч болуш керек да. Сени ошо бир кылмышты кылбай турган артыңда бир күч болуш керек. Бул кандай болушу мүмкүн? Бул биринчи бул мыйзам болушу мүмкүн. Эгер сен бир кылмышты кылсаң, айырмасы жок, жаш балага болобу, аялга болобу, эркекке болобу, жоопкерчиликке тартыласың бул дүйнөдө. Экинчиден бул ыйман. Адамдын бир Кудай Тааланын алдында болгон коркуу сезими, акыретте да жооп берем деген сезим. Ошол болсо биз ошондой иштеге баргандан тартынабыз да барбайбыз. Ыйман сабагы ошондуктан маанилүү да.
биздин ошол өсүп келаткан балдарга ошо мектептен баштап бизде коомчулукта айтылып атпайбы, иман сабакка кириш керек деген. Ал жакта каада салтты гана айтпастан ошол сыйла, ошол ата энени сыйлаганды, жаш балдарга болгон мамилени, үй бүлөдөгү болгон мамилени үйрөткөн, ошондой эле жоопкерчилик маселеси, ушу Кудай Тааланын алдына барганда жооп бересиң дегендей ушундай бир ыйман сабактар болушу керек да, сөзсүз түрдө. Анан биздин ушу жоопкерчилик маселесинде ушу пайгамбарыбыздын хадиси дагы эске келип атат. Керек болсо, ушу зулумдук маселеси, керек болсо жанакы сүзүшкөн малдар дагы мисалы мүйүзү бар, мүйүзү жок. Мүйүзү бар, мүйүзү жок. Сүзүшкөн мал дагы, мүйүзү жок мал акыретте өзүнүн Кудай Таала өчүн алдырып берет экен да. Демек, канчалык ошол адилеттүүлүк болсун деген. Бул дүйнөдө заткы чегип, зулумдукка учурап кетти, бирок акыретте өзүнүн баягы акысын алып атат да. Бул мисал үчүн бул дүйнөдө кандай бир учурларда, кандай бир жагдайларда адам өзүнүн баягы эңсеген акыйкатына жетпей калышы мүмкүн. Бирок акыретте сөзсүз түрдө анын баягы максатына жетет да. Жөн калбайт. Мисалы Бактияр ажы, эми баягы мисалы үй бүлө бул аманат нерсе да. Эми үй бүлөнү куруп атканда ошол үй бүлөдөгү башы эркек адам өзү жоопкерчиликке алып атат никедечи. Ооба, мен мисалы өзүмдүн өмүрлүк жубайымды ушул аманат кылып алгандан кийин анын баягы оорусунан баштап үй каражат баардыгын тең мен көтөрөм деген нерсе болуп атпайбы? Анан балдар өткөндөн кийин анан балдардын тарбиясына мен жоопкерчиликтимин, билимине жоопкерчиликтимин, кийимине, айтор баардыгын эркек өзүнүн жоопкерчилигин алып атат да. Аталык катары милдеттенме алып атат. Анан бирок ара жолдо эле жанагынтип баягы жанагындай шайтанга азгырылып дейбизби же напсиге азгырылып дейбизби айтор, жанагындай чыр чыгып, ошол эле убакта балдар да зап көрүп атат, ошол эле убакта аялы дагы, жубайы дагы зап көрүп атат да, бирок үй бүлөдөгү эң негизги милдет унутулуп калгандай болуп атат да. Мисалы, ошол Кудай Тааланын алдында берген убада эмне болду деген суроо да. Туура, бул жакта ошол үйлөнгөндөн кийин биздин динибизде аны камсыздоо, ошол үй менен, үй дегенде биякта батирде эле болушу мүмкүн, жеке үй эмес, үй, анын кийим кечеси, тамак ашы, ошол эле учурда эгер ал балалуу болуп калган болсо, аларды да карап, камсыздап багуусу эркектин милдети. Эгер ошону аткарбаса эркек киши, бул жооптуу болот, бул күнөө болот. Ал эми биз айтып коелу, эгер ошол карабай койду, таштап кетти, керек болсо мындай зулумдукка чейин барды, бул андан бетер баягы жоопкерчилиги күчөйт да. Эми турмуш бир калыпта болбойт экен. Кээде үй бүлөнү сактаганга аракет кылабыз, мындай да кылабыз, тигил жолу менен да кылабыз, бирок бир чекитке барып ажырашабыз деген нерсеге барышат. Дин деле аны тыйбайт. Эгер баягы бүт ыкмаларын колдонуп келип, ишке ашпай калса, мейли балким алар жолдорун таппай эки ажырым болом деп турган учурда. Ошол учурда дагы кээде коомчулукта жөн эле ажырашып кетпестен кээде ошол эркек тараптан дагы болгон зулумдуктар болот экен. Мисалы үчүн ошону коркутуулар, үркүтүүлөр. Бул баягы биз сөзүбүздүн башында айткандай эле зулумдук маселеси, жоопкерчилик бар, ал жооптуу болот, мейли ал мыйзам алдында, мейли ал Кудай Тааланын алдында. Анан дагы бир маселе, мисалы үчүн кээ бир учурда ажырашкандан кийин балдарды карабай кеткен учурлар болот экен. Жанагы алименттер төлөбөй. Бул диний тараптан дагы, мыйзам тараптан дагы ал жооптуу.
жетерлик баягы өсүп мындай куракка жеткенге чейин, тиешелүү куракка жеткенге чейин ал анын кийим кечегин, тамак ашын жана башкасын ал камсыздап туруусу керек. Мейли ал баягы жашоосу болбой башка үй бүлө куруп кетсе дагы. Эми ушул жерден жанагындай кээ бир учурларда болуп калып атпайбы? Жанагы ымыркайларды жанагындай таштандыга салып кеткен учурлар болуп калып атат да. Ошондо бул жерде күнөө кайсыл тарапта болот? Күнөө мындай да, күнөө кээде ошондой туура эмес кадамдарга, иштерге барып, кээ бир биздин ошол карындаштар күнөө ишке барып, боюна бүтүп, бирок аны арылуу максатында таштап кетип атат. Бул биринчиден туура күнөө болду. Бирок экинчиден бул ымыркайда эч кандай күнөө жок. Муну анан ошол апасы балким намыстанып, жанакындай бакпайм деп таштап атат. Бул апасында чоң күнөө да. Бул себеби эч бир күчү жок, алсыз ымыркайды кээде кышында таштап коюшу мүмкүн, таштандыга таштап коюшу мүмкүн, же болбосо эл көрбөй турган жакка ыргытып да жибериши мүмкүн. Бул ошол апасынын чоң күнөөсү бар да. Ошондуктан эгер ошондой кадам болсо дагы сен Кудай Тааладан кечирим сура, тооба кыл. Мен баягы бул ишке экинчи барбаймын. Бирок ал ымыркайды таштап аны өлтүрүп коюу бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Кадимкидей эле баягы адам өмүрүн кыйганга Адамдын өмүрүн кыйгандай эле чоң күнөө болуп эсептелет. Негизинен ана бул жерде баягы бул деле эми зомбулукка кирип атат да, жанагындай балдарды зомбулукка кабылтуу болуп атат да. Анан негизи эле шарият баягы зомбулук, жанагындай рекетчилик деп коелучу. Негизи эле ушул багытка байланыштуунун баарына кандай бир насааттарды айтат? Бул бардык, мисалы үчүн, эң күнөөлөрдүн, чоң күнөөлөрдүн бири бул зулумдук да. Зулумдуктун ошол башында мындай деп алымдарыбыз чечим эткен, зулумдуктун түрлөрү бар дейт экен. Кээде инсандын ошо Кудай Таалага болгон зулумдугу болот экен. Бул кандай десеңиз, пендени Алла Таала жаратты, жоктон жаратты. Мындай укмуштуу келбет берди, сулуулук берди. Бирок бул пенде байкуш башкага табынат, башкага сыйынат, башкадан сурайт. Бул биздин ислам динибизде чоң күнөө да, ширк деп коет. Ошол жараткан чыныгы жаратуучуга сыйынбайсың, табынбайсың, андан сурабайсың, ага ибадат кылбайсың, бирок башкага кетесиң. Бул чоң, мындай чоң ката. Бул зулумдук дейт экен биздин алымдарыбыз. Андан кийинки эле зулумдук бул пенделер ортосунда болгон зулумдук. Жанакында биз айттык, аял затына болгон, жаш балдарга болгон бул зулумдук ошого кирет. Ошондой эле баягы соода сатык, мамиле ортосунда болгон зулумдук. Ошондой айттык, жанакы аброй, намыска, эркектердин арасында деле болушу мүмкүн. Бири-бирин акарат кылган, бири-бирин сөккөн. Бул дагы зулумдук. Жана мал мүлкүн тартып алуу, ууру кескин кылуунун бардыгы баягы зулумдук да. Андан кийин бул пенделердин ортосунда болгон. Андан кийин инсандын өзүнө болгондо зулумдук болот экен. Бул кандай десеңиз, бул ден соолугуна байланыштуу бир зулумдук болушу мүмкүн. Карабайт, дарыланбайт деп коелу, же болбосо жанакындай спирт ичимдиктери, же болбосо жанакы чылым, наркоман дейбиз. Ошондой баңги заттарын колдонгон. Бул өзүнө зулумдук кылып, өзүнүн жашоосун кыйып аткан адам да. Ошондуктан көрүбүз, биздин динибиз ушундай уникалдуу экен. Бардык тармагыбызды карайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз өзүнүн хадистеринде, бул хадис кудуси деп аталат экен. Алла Таала айтат да, ошол
силер бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт да. Ошондо биздин ошол бул пенделердин арасында болгон зулумдук, ошондуктан биз тыйылышыбыз керек. Анан зулумдук кылгандан, анан ушу аял заты туурасында биздин ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз коштошо ажылыгында аял затынын ошол орду чоң экен, бийик экенин билдирип, ошол жерде бардык эми миңдеген сахабалар чогулган, жыйылган жерде ошол аял затына жакшы мамиле кылгыла деп осуят кылып атат да. Демек, ал биздин жашообузда аял затынын орду чоң деген мазни. Анан пайгамбарыбыздын башка да хадистеринде эң силердин адеп ахлактууңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар дейт да. Мен ошо үй бүлөсүнө эң жакшы кылган адамдардын бири менмин дейт да. Анан толук ыймандуу башка бир хадисин айтат, силердин толук ыймандуу болгонуңар ошо үй бүлөсүнө жакшы мамиледе болгонуңар дейт да. Мунун бардыгы ошо куттуу сахих хадистерде айтылган пайгамбарыбыздын хадистери. Негизинен баягы эми биздин убактыбыз дагы соңуна келип атат. Ошол кыска бир айтып берсеңиз, негизи эле баягы ушу зордук, зомбулукту болтурбоо үчүн Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы кандай бир иш-чараларды жоксо түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек? Биздин баягы эми диний милдет болгондон кийин Кудай Тааланын алдында бизде жана жума хутбалары деген бар. Ошондой эле биз ошол хутбалар аркылуу ошол эл келген жерлерге түшүндүрүп иштерин жүргүзөбүз. Андан кийин бизде мисалы үчүн маалымат ошол баягы айдынында теле, радио жана башка ошо соц тармак аркылуу дагы биздин диний аалымдарыбыз өздөрүнүн баягы насаат, үгүт насааттарын кылышат. Муну да биз улантышыбыз керек. Ошондой эле ислам динине болгон чакырык ошол туура жакка, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан тыюу маселеси бир эле алымдарга гана чектелип калбайт. Биздин коомчулугубузда канчалык ал өзүн диний сабаттуу болсо, ошончолук деңгээлде дагы башкаларга жеткирип айтып берүү аларга дагы милдет да. Бул жакта мисалы үчүн жамандыкты көрүп калдың, аны айтпай башка молдого келип айтсын деп күтө бербестен, өзүбүз дагы ошол коомдук мындай зордук, зомбулукту көргөн учурларда биз дагы мындай актуалдуу болушубуз керек да. Кайдыгер карабастан. Негизинен Алла разы болсун, мындай убактыбыз тар болгондуктан көп темаларды жакшы ача албай калдык. Эми жараткан насип кылса кийинки эфирлерде дагы ушу келип берип ушул теманын айланасында сөз кылсак жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убакыт мынакей ушинтип соңуна келип жетти. Биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын халал бөлүмүнүн жетекчиси устазыбыз Бактияр Ажы Токтогазыұлы болду. Рахмат сизге. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.